Ошо өзү эле сатыла берет. Бизге остается. Назгүл Кыштобаева Озон маркетплейси менен санарип соода тармагында иш алып барат. Онлайн соода кылуу менен үйдөн чыкпастан эле керектүү муктаждыктарды сатып алса болорун белгилейт. Ал эми ишкерлер үчүн сатуу же сатып алууда миллиондогон аудиторияга чыгууга мүмкүндүк берет. Биринчи поставщик катары киргим келген, бирок каражат аз болгондуктан менеджерликке өтүп кеттим. Мен бир эле поставщик менен иштешем, анткени мындай кандай десем, глубинага кетким келгенде аябай анын оборотубуз буюрса деген продажа менен айына где-то 5 миллион. На заказда, конечно, там намного больше. Өлкөдө электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул багытта атайын салык тартиби дагы иштелип чыккан. Анда ишкерлер жүгүртүүнүн 2% гана төлөшөт. Бизнес өкүлдөрү кошумча нарк салыгы, сатуудан түшкөн салык жана киреше салыгын төлөөдөн бошотулган. Министрлер кабинети 2026 жылга чейин электрондук сооданы өнүктүрүү программасын бекитип, ага дагы кол койду. Бул программа негизинен 4 приоритетке бөлүнгөн. Донорларды бул иштерде киргизүү максаты болгон. Кыргызстанда жыл сайын мен билишимче 18% өсүп жатат. Мындай. Азыр өзүбүз билгендей биринчи бияктан Бишкек менен Ош алдыда бир аз, андан кийин региондор келатат да. Электрондук коммерция дүйнөдө өтө динамикалуу өнүгүп жатат. Учурда өлкөдө 257 сайт электрондук коммерция тармагында иш алып барат. Андан түшкөн киреше 2022 жылы 160 миллион долларды түздү. Быйыл 475 миллион деп күтүлүүдө. Бул багытта өлкөдө электрондук соода дарамети чоң дешет адистер. Сектор электронной коммерции, на самом деле, он такой комплексный. Электрондук коммерция сектору чындыгында коммерциялык иш. Ал чоң 5 багыттан турат. Бул каржылык төлөм инфраструктурасы, бул транспорттук логистика, чек арадагы соода, керектөөчүлөрдүн жашоосун жеңилдеткен жана атаандаштыкты арттырган жана ишкерлерге жардам берген соода аянтчыларын өнүктүрүү. Потребители дают более доступные. Кыргызстанда электрондук коммерцияны өнүктүрүү үчүн транспорттук логистика, инфратүзүм, эл аралык аянтчыларда соода жүгүртүү жана бул тармакта өлкөнүн брендин өркүндөтүү багытында иштер жүрүп келет. Ал эми азыркы тапта республика аймагында Amazon, Alibaba, eBay өңдүү онлайн соода аянтчыларында ишкердик кылгандар көбөйүп келет. Сүйүнөт Агаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.